Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Мен азыр Баткен шаарынын Базар башы кварталында турам. Сиздерге сонун жаңылыкты көрсөтмөкчүмүн. Мен азыр ошол сиздер көрүп турган жаңы 2 кабаттуу 500 орундуу заманбап түрдө курулуп жаткан мектепти көрсөтөм. Бул мектепте азыркы учурда жумуш аябай кызуу жүрүүдө. Көрүп турасыздар, бул жерде бүгүн фундаментти төшөлүп жатат. Кудай буйрса, жакын арада ушул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун көзөмөлүндө курулуп жаткан мектеп жакын арада бүткөрүлүп колдонууга берилет. Assalamu alaikum. Ошол жаксыбы, жериң жаксыбы, бүтүндөр болсун. Фундамент ким жасаса? Астына подушка төшөлдү? Канча сантиметр edi? 10 сантиметр подушка төшөлдү. Бул бийиктиги канча болот экен? 1,5. Ошондо 1 метр 50 сантиметр, 1 метр 50 сантиметр болот. Ошондо астында подвалдагы денели болуп калат экен. Жакшы. Мына көрүп жатсыздар, качан баштадыңыздар эле? Beş gün болду. Мына эми жумуштун башталганына урматтуу көрүпсүздөр 5 эле күн болду. Азыр мынакей көрүпсүздөр арматураны токуп, астына подушка куюлган 1,5 метр ушул жерде фундаменти бийиктиги көтөрүлөт экен. Ишиңер болсун. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, рахмат. Анткени биздин ушул азыр 21 кылымда биздин мектеп авариялык абалда. Авариялык абалда болгону актовый зал жок. Кошумча кружоктор үчүн каналар жок. Ушундай мектепте азыр окуп жатабыз. Ушул тез аранын ичинде курулса, биздин окуучулардын билим алуусуна, алдыңкы технологияларды колдонуп сабак өтүүгө мүмкүнчүлүктөр жаралат эле. Ушул курулуштун башталганына биз абдан ыраазыбыз. Мектеп директору катары, ушул жердин жараны катары биз абдан өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат сизге.